Атамбаевга бүгүнкү күндө каралып аткан процесс боюнча, соттуруш боюнча оор жана абдан оор статьялар, беренелер менен айыптар козулган. Бул статьялар менен башкаруу чарасы сөзсүз түрдө камакка алуу тандалмак дагы. Анан жанагы анын жактоочулар айтып аткандай үй камагына өзгөртүш керек деген бул таптакыр мыйзамга каршы келет. Андай оор кылмыштарды жасаган кылмышкерге үй камагы тандоого мүмкүн эмес. Сөзсүз ар бир туура эмес аракет үчүн, деяния үчүн жаза каралган. Административдик проступкалар кодекси бар, кылмыш кодекси бар. Өткөн процессте өзүңөргө маалым болгондой Равшан Жээнбеков соттолуучу, мурдагы депутат, министр, чоң кызматтар иштеген, публично ошол соттук залда эжеге аябай ыплас сөздөрдү айтып, балаң адам өлтүргүч, бизди ошо атканы келген, анан деген сөздөрдү айтып аябай намысына шек келтирди. Биз эми бул материал боюнча укук коргоо органдарына кайрылдык, арыз бердик. Эми алар сөзсүз чара көрөт деп биз күтүп атабыз. Кой таш окуясына дагы 3 кылмыш кошулган. Жалпы азыр 4 кылмыш бириктирилип каралып атат. Негизи Кой таш окуясын башка караса бир топ эффективдүү болмок. Себеби кошулган кылмыштердин соттолуучулары Албек Ибраимов качып издөдө жүрөт, Шадиев издөдө жүрөт. Ошон үчүн азыр ошол иштердин кайра бөлүп кароо жагы каралып атат да. Эмне үчүн сот уламжылап атат? Кандай? Сот эмне үчүн уламжылап атат? Сот негизгисинде Атамбаев процесске келбей атат. Мына 4-5 процесс болду. Ооруп атат деген справкасын алып келип атышат. Биз өткөн процессте өтүнүч келтиргенбиз сотко. Экспертиза дайындаңыз, сот медициналык экспертиза дайындаңыз, диагнозун такташсын. Чын эле сотко катыша албай турган диагнозбу же жөн эле кичинекей оор менен атайлап келбей атабы деген. Бүгүн жообун күттүк эле, бүгүн дагы жоо даяр эмес окшойт. Атамбаев келген жок. Өзүнчө карай берсе болобу? Өзүнчө карай берип өтүнүчүн киргиздиңиздер? Биз өтүнүч келтирип атабыз. Анын катышуусуз деле караса болот да негизи. Өтүнүч келтирип атасыздар. Өтүнүч келтиребиз.